Валейкум ассалам ата. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын утурлай облустун айыл кыштактарына маданий иш-чаралар башталды. Тактап айтканда бүгүн Нарын районунун Жергетал айылында уюштурулуп, анда кыргыз элинин сүннөт тою сахналаштырылып, айыл тургундарына көрсөтүлдү. Bir ayılında sarmeden ötse, bir ayılında ırkes ötöt, bir ayılında şunday bir çağırmacılık menen çıkıp atышат да, баардык айыл өтөт. Ал эми бирден кызматкерлери болсо, Нарын шаарыбызда өтүлө турган облустук деңгээлдеги парадта ушу кыргыз көчүн көрсөтөбүз. Анан көп эле иштерди пландадык элек быйылчы. Быйыл эгемендүүлүктө чоң райондук деңгээлде иш кылдык элек, бирок пандемиянын шарты менен ушу пандемия болуп ишке ашпай калды. Майрамдык саамалыкка күбө болгон айыл тургундары бул майрам өзгөчө майрамдардын бири экенин билдиришти. Себеби мындан туура 30 жыл мурун кыргыз элинин бактысына өлкө көз карандысыкка ээ болгон. Буга жараша Жергетал айылынын тургундары майрамды өзгөчө өткөрүүгө далалат кылышат. Чындап айтканда, мына эгемендүүлүк эмес, өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ боло албай жүргөн толтура элдер жүрөт. Анан бул кыргыз эли мына эгемендүү болгонубузга 30 жыл болду. Мына 30 жылдан бери ушул эл үчүн бул жакшы эле көрсөткүч, жакшы эле нерсе. Мына ушу эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын утурлай жаңыталап Башырма жолунун асфальттанып ишке берилиши айылдыктар үчүн чоң белек болду. Себеби курулушу 3 жылдан бери бүтпөй келген 23 чакырымдык бул жол айылды арлап өткөндүктөн жол азабы жергиликтүү тургундарды бушайманга салып келген. Башырма жолу 23 километр, айыл 3 айылды камтыйт. Ушул айыл өкмөттүн. Ушу жол уже бүтүп, 80-90% бүтүп, ишке берилди буюрса. Элибизге ушу 30 жылдыкка белек болду деп ойлойм. Союз маалында курулган, эски, жарактан чыгып калган болчу. Анан азыр мына курулуп, өзүңөрдө көргөндөй жаркылдап. Элдерибиз көчөдө, тротуары курулду. Түз басып, жакшынакай болуп калды. Мындан сырткары Жалгыз Терек айылына ФАП курулуу алдында турса, Жергетал айылындагы маданият үйү капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлмөкчү. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын району.